Президент Садыр Жапаров санариптик көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча тескемеге кол койду. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, мамлекет башчысы кол койгон тескемеге ылайык санариптик көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттар түзүлөт. Тескеменин максаты жана тапшырмасы Кыргыз Республикасынын маалыматтык коммуникациялар технологиялар чөйрөсүндө иштеген заманбап, чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу адистерди, инвесторлорду жана ишкерлерди тартуу, жаңы ишканаларды ачуу, инновациялык долбоорлорду жана экономиканын жогорку технологиясын тармактарын өнүктүрүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемесин аткаруу үчүн төмөнкүлөр тапшырылды. Маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө квалификациясы бар жана программалык продуктуларды иштеп чыгуу чөйрөсүндө иштеген чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн каттоонун жөнөкөйлөтүлгөн тартибин иштеп чыгуу, анын ичинде онлайн арыз берүү караштыруу. Кыргыз Республикасына келген маалыматтык коммуникациялык технологиялар жана программалык продуктуларды иштеп чыгуу чөйрөсүндө иштеген чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга консультацияларды жардам көрсөтүү боюнча бирдиктүү маалыматтык веб-порталды уюштуруу боюнча зарыл чараларды көрүү. Бишкек ЭЭАнын жана жогорку технологиялар паркынын аянтчасына маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө чет өлкөлүк компанияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселесин иштеп чыксын. Маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө квалификациясы бар жана программалык продуктуларды иштеп чыгуу чөйрөсүндө иштеген чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга визаларды тариздөө, жол жобосун жөнөкөйлөштүрүү.